Өлкө башчысы Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигине берген кезектеги маегинде аталаш тууганы Улан Жапаровдун кармалышы боюнча комментарий берип өттү. Президентке иниңиз Улан Жапаров коррупциялык иштерге аралашкан деп шектелип кармалда, жакында эле баш коргоо чарасы каралып, камакта калтырылды. Ушул боюнча кандай комментарий бере аласыз деген суроо берилген. Азыр заман башка, баарына бирдей мамиле. Коррупцияга аралаштыңбы, мейли ким болбу камаласың. Мамлекетке канча чыгым келтирсең экеселеп төлөйсүң, анан чыгасың, төлөбөсөң жата бересиң. Менин иним эле деп камабай койсом, башка инелерим дагы аралаша баштайт да. Кыргызда жакшы сөз бар, бирге жаза, миңге сабак деген. Мына менин комментариим деп жооп берген Садыр Жапаров. Белгилей кетсек, Улан Жапаров президент Садыр Жапаровдун тууганы Рахымжан Жапаровдун уулу. Ал кылмыш жаза кодексинин 336-беренеси коррупция боюнча шектелип, Ички иштер министрлиги тарабынан кармалган. Президент Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигине берген маегинде Кыргызстанда болуп жаткан суу тартыштыгы боюнча билдирүү жасады. Президент өз билдирүүсүндө суу тартыштыгы БСРлердин аз болгондугун, келип жатканын, эмдиги жылдан баштап БСРлер курула баштаарын айткан. Биринчиден, албетте, жалпы дүйнө жүзүндө климаттын өзгөрүшү менен жылдар өткөн сайын суунун азайып бараткандыгы. Экинчиден, бизде суунун башында турган Кыргызстанда суунун тартыштыгы болуп жаткандыгынын эң негизги себеби. Эгемендик алгандан бери Кыргызстанда айрыкча Чүй өрөөнүндө бир дагы БДРдин суу сактагычтардын курулбагандыгы. БСР күн сайын жөнгө салынуучу бассейндер, илгерки Союз мезгилинде курулган БСРлер гана иштеп турат. Эмдиги жылдан баштап БСРлерди курууга бардык күчтөрдү жумшайбыз, акчалардын баарын ушул тармакка бөлөбүз. БСРлер жетишпесе, Чүй өрөөнүн Бишкек шаарды суу менен кантип толук камсыз кылмак элек. Мен жардын кырына келген Кыргызстанды колума алгам, четинен бардык проблеманы командабыз менен биргеликте чечип келе жатабыз. Кудай буйруса, алдыда келе жаткан жылдарда бардык проблемалардан, анын ичинде суу маселесин дагы чечебиз. Эгемендүүлүк алгандан 33 жылдын ар бир жылы бирден БСР бирден эле ГЭС курулуп турушунда, азыр БСР бирден эле ГЭС куруп турушканда, анда БСР иштеп турмак. 33 ГЭС бери дегенде 300 мегаватт электр энергия берип турмак. Мен бир эле тармак боюнча мисал келтирдим. Айта берсем, маселе көп, чыдаш керек, чечебиз баарын, убакыт керек, деди Садыр Жапаров. Грециянын Родос аралында чыккан өрттөн улам мейманканаларда жайгашкан 30 миңден ашык адам эвакуацияланды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалым болгондой, грек бийлиги 18-июлда чыккан өрттү 5 күндөн бери өчүрө албай жатат. Телсиз жоо алгач ички тоолуу аймактарда гана катталса, учурда жээк тарапка жылган. Родостун Киатари жана Лардос аймактарындагы адамдарды куткаруу иштери жүрүп жатат. Жээк коопсуздук кызматынын куралдуу күчтөрдүн жана жергиликтүү бийликтин жардамы менен 30 миңден ашуун адам эвакуацияланууда деп айтылат маалыматта. Грециянын Мега ТВ телеканалынын маалыматына караганда, катуу шамал токой өрттөрүн өчүрүүгө олуттуу кыйынчылыктарды жаратып жатат. Ошондой эле тез жардам кызматынын дарыгерлери дем алуусу начарлаган 60тан ашуун шаар тургундарына жана туристтерге алгачкы медициналык жардам көрсөтүшкөнү. 6 адамдын ооруканага жаткырылганы маалымдалды. Белгилеп кетсек, 18-июлда Сахарада пайда болгон ысык аба толкунунан улам түштүк Европа өлкөлөрүндө аба ырайы кескин жогорулаган. Ысык аба толкундары Франциянын түштүк чыгышындагы 7 аймакка дагы таасирин тийгизиши мүмкүн экени айтылууда. Орусиянын коргоо министрлиги бүгүн 24-июлда Украина Москвадагы объектилерге 2 учкучсуз учак менен сокку жасоого аракет кылганын билдирди. 24-июль күнү эртең менен Киев 2 учкучсуз учуучу аппарат менен Москва шаарындагы объектилерге теракт жасоого аракет кылып, ал токтотулган. 2 украиналык учкучсуз учак жок кылынды деп айтылат министрликтин маалыматында. Кол салуу аракетинен жабыркагандар болгон жок. Бул Киевдин Москвага пилотсуз учак менен чабуул жасоонун биринчи аракети эмес. 4-июлда Москвада 5 учкучсуз учак атып түшүрүлгөн. Орусиянын Аэрофлот авиакомпаниясы Бишкек-Москва каттамындагы учактын конуу шассисинин дөңгөлөктөрүндөгү басымы жоголуп кеткенин билдирди. Бир катар телеграм каналдары тарабынан тараган учактын конуу учурунда дөңгөлөгү жарылып кеткендиги тууралуу маалымат чындыкка дал келбейт деп билдирген авиакомпаниянын басма сөз кызматы. Авиакомпаниянын маалыматы боюнча 23-июлда Су-1893 каттамындагы Бишкек-Москва каттамын аткарып жаткан учак кадимки режимде конгон.
Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, жегерде чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусуз стаканса чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.